Саламатсыңарбы балдар, кутман күнүңөр менен. Анда эмесе бүгүнкү кыргыз тили кыргыз класстар үчүн 8 класстын окуучулары үчүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакты мен Шабданова Махаббат Ашимовна Бишкек шаарындагы Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими өтмөкчүмүн. Анда сабагыбызды баштайбыз балдар. Окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүлүңөрдү бургула. Сабак баштаардан мурун балдар, мен силерге чакан видеоролик көрүүнү сунуштайм. Мына балдар, чакан видеороликтен көргөндөй эле жакшылык кылуу сөзсүз түрдө сага жакшылык менен кайтып келет. Бүгүн биз сабакта сөз кылуучу сөз жакшылык кылуу. Жакшылык кылуу деген эмне балдар? Көрсө, жакшылык кылуу бул ак көңүлдүк, боорукер болуу, адамдардын ажаатын ачуу, кең пейил болуу, адамдарга ак санап, дайыма ак пейил болуу, мээримдүү болуу, колдон келсе берешен, жоомарт болуунун бардыгы жакшылык кылуу экен. Мен бүгүнкү сабакта кыргыздын белгилүү жазуучусу, дүйнөлүк инсан аталышка ээ болгон Чыңгыз Айтматовдун «Адам жакшылыкты жерден таап албайт, адамдан үйрөнөт» деген сөзүн сабакка эпиграф кылып кабыл алдым. Бүгүн биз сабакта эмне жөнүндө сөз кылабыз? Биздин темабыз кандай эле? Силерге экрандан көрүнүп турган тамгаларды өз орду менен иреттеп койсоңор, биз бүгүн өтө турган теманын аты келип чыгат. Силерге азыраак убакыт берейин. Мен ойлойм балдар, силер жетиштиңер. Демек, биз бүгүн өтө турган темабыз эмне деп аталат экен? Жалпылагыч сөз деп аталат. Бүгүнкү сабактын темасы бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөр жана аларга коюлуучу тыныш белгилер. Сабакта сөзсүз түрдө максат коебуз. Бүгүнкү сабакта биз эмнелерди жасай алабыз же эмнелерди жасаганга жетишебиз. Эгерде сүйлөм тутумунан жалпылагыч сөздү таба алсак, жалпылагыч сөздүн эрежесин өзүбүз түзө алсак, жалпылагыч сөз катышкан бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмгө тыныш белгилерди туура кое алсак балдар, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Дайымкы эле сабакта ураан коюп жүргөндөй эле, бүгүнкү сабактын урааны аракет кылган берекет табат. Ооба балдар, аракеттин арты сөзсүз түрдө ийгилик жаратат. Кайда болбойлу,
үйдө болсок да, мектепте болбой жатсак дагы аракетибизди уланта берсек, биз сөзсүз түрдө билимге, илимге ээ болобуз. Аракет кылган берекет табат. Мен суроо менен кайрылгым келип атат. Деги эле жалпылагыч сөз деген эмне, балдар? Ойлонолучу. Орустун белгилүү жазуучусу Антон Павлович Чехов мындай деп айткан экен: адамда бардыгы, акылы да, өңү да, кийими да, ички дүйнөсү да сулуу болууга тийиш. Сүйлөмдүн бардык мүчөсүнө тиешелүүбү ушул сөз? Бардыгы деген сөз. Ооба, бардыгы деген сөз акылы да, өңү да, кийими да, ички дүйнөсү да деген сөзгө жалпылап аларды тактап турат. Кандай суроого жооп берет? Бирдей суроого жооп береби? Ооба. Жалпылагыч сөз дагы бир өңчөй мүчөлөр сыяктуу эле эмнеси деген суроого жооп берип, бир өңчөй ээни жалпылап, аларды бириктирип турат, жандайт. Демек, балдар, бир өңчөй мүчөлөрдүн маанисин жалпылап, жана аларды бириктирип, жандап айтылган сөздөрдү жалпылагыч сөздөр дейбиз. Анын синтаксистик кызматы кандай болду экен? Сүйлөмдө бир өңчөй мүчөлөр кандай синтаксистик милдет аткарса, ага тиешелүү болуп келген жалпылагыч сөз да ошондой эле милдет аткарат. Мисалы, кечээ, бүгүн, эртең бардыгы бири-биринен айырмалуу. Бул жерде бир өңчөй мүчөлөр кечээ, бүгүн, эртең, ал эми жалпылагыч сөз өзгөчөлөнүп көрүнүп турат: бардыгы деген сөз. Кандай сөздөр жалпылагыч сөз боло алат? Жалпылагыч сөздөр чыгыш теги жагынан окшош болгон түшүнүктөрдү жалпылап көрсөтөт. Ошондуктан алардын милдетин негизинен булар, алар, бүт, бүткүл баары деген ата тооштор, жандама сана тооштор жана айрым жалпылама маанидеги сөздөр аткарат экен, балдар. Аларга кандай тыныш белгилер коюлат болду экен? Жалпылагыч сөздөр бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун да, кийин да колдонула берет. Ошого байланыштуу тыныш белгилердин колдонулушу да ар башка. Эгерде жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун келсе, анда жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат, балдар. Мындай учурда жалпылагыч сөздөр мааниси жагынан кеңири болот. Ал эми бир өңчөй мүчөлөр болсо, алардын маанисин чечмелейт, тактайт, конкреттештирет. Мисалы, өзүм жакшы көргөн өнөр булар: комуз, кыяк, чоор, сурнай. Эгерде жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келсе, анда жалпылагыч сөздөн мурда сызыкча белгиси коюлат. Мисалга алсак, силер да, мен да баарыбыз элибизди сүйөбүз. Балдар, бир өңчөй мүчөлөрсүз жалпылагыч сөз болбойт экен. Анда бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн окуу куралынын 189 бетиндеги 207 көнүгүүнү иштеп көрөлү. Ал көнүгүүдө мындай суроо бар экен: кыргыз тилинде сөз түркүмү канча жана алар кайсылар? Мына ушул суроого жалпылагыч сөздү кошуп жооп беребиз. Эгерде суроолоруңар даяр болсо, анда салыштырып алалы. Мен даяр жоопту көрсөтөйүн. Кыргыз тилинде сөз түркүмү 3 топко бөлүнөт. Алар маани берүүчү жана кызматчы сөздөр, өзгөчө сөз түркүмдөрү. Экинчи суроого көңүл буралы. Аныктооштун милдетин кандай сөз түркүмдөрү аткарат? Аныктооштун милдетин булар: зат атоочтор, сын атоочтор, ат атоочтор, атоочтуктар, кыймыл атоочтор, туурамды сөздөр, заттык мааниге өтүп кеткен сырдык сөздөр аткарат. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр кайсылар? Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр киринди сөздөр, каратма сөздөр, сырдык сөздөр. Булар сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр. Сүйлөм мүчөлөрү менен тикеден тике же кыйыр түрдө байланыша албаган сөздөр болмокчу. Сын атооштун даражалары жөнүндө эмне билесиңер? Демек, балдар, биз силер менен жоопторду салыштырып жатабыз. Жай даража, салыштырма даража, күчөтмө даража, басаңдатма даража, төртөө сын атоочтун даражалары. Демек, тапшырмалар толук аткарылыптырбы? Силердин тапшырмалар, жооптор менен тапшырмалар дал келип атабы, балдар? Анда схема менен иштейли. Бир өңчөй мүчөнү өткөн сабакта айтканбыз, атайын шарттуу белги тик буштук менен белгилейбиз.
Ал эми жалпылагыт сөз дагы айлана анын ортосунда чекит белгиси менен белгиленет экен. Силерге схема берилди. Силер бир өңчөй мүчөлөр, анан аларды жалпылап турган сөз менен мисал келтиришиңер керек. Убакыт берилди, силер жоопторуңарды даярдагыла. Мен силерди даяр болдуго деген ой менен өзүмдүн туура жообумду бергенге аракеттенейин. Жакшылык да, жамандык да баары бир күнү бааланат. Бир өңчөй мүчөлөр турат, жакшылык да, жамандык да. Ал эми жалпылагыт сөз баары жалпылагы сөздүн астында сызыкча белгиси турат. Экинчи схема. Демек, бул учурда жалпылагыт сөз сүйлөмдүн башында келген учур болуш керек. Жалпылагыт сөздөн кийин кош чекит коюлат. Эгерде жообуңар даяр болсо, туура жоопту бере берейин. Баары жоомарттык да, берешендик да адамдагы мыкты сапаттар. Силер, мен ойлойм балдар, силер бул оңой эле нерселерди иштей алдыңар. Анда азаматсыңар. Анда азыр балдар текст менен иштейли. Бардыгы сенин колуңда. Текстти мен силерге окуп берейин. Илгери бир заманда күн чыгыш өлкөлөрүндө акылдуу бир киши жашаган экен. Анын акылдуулугу бардыгына түндүктөн түштүккө, батышынан чыгышына чейин угулат. Анын акылдуулугуна, атагы таш жарган белгилүүлүгүнө экинчи бир адамдын ичи тарыйт. Ал ушунчалык эле акылдуу деп аны издеп жолуккусу келет. Жолго чыгат. Акылмандын жерине келет. Жолукканга даярданат. Жолукчу күндө келет. Ал колуна көпөлөктү кармай келди. Акылманга мындай деди: "Менин колумда эмне бар?" деп акылманды карады. Ошондо баягы акылман экинчи адамды карап, "Бардыгы сенин колуңда" деп жооп берди. Кандай ойлойсуңар? Алыстан келген адамдын кандай максаты бар эле? Ал өзүнүн жеңилгендигин түшүндү. Анын акылмандыгына баа берди. Анан анын алаканында турган тирүү көпөлөктү учуруп жиберди. Акылмандын жообуна жараша ал көпөлөктүн тагдырын чечмек. Демек, ал утулуп, жоопко жараша ал көпөлөктү кое берди. Көрсө балдар, экинчи сынап келген адам алаканына көпөлөктү кармап турган экен. Эгерде акылман сенин колуңда жансыз нерсе десе, ал алаканын муштумун ачып, баягы көпөлөктү учуп жибермек. А эгерде акылман башкача жооп берип, сенин колуңда тирүү нерсе десе, баягы алакандагы көпөлөктү мычкып, аны өлтүрүп салмак экен. Ал эми акылман анын ошондой оюн түшүндү дагы, "Бардыгы сенин колуңда" деп жооп берди. Демек, адамдын колунан келбеген эч нерсе жок экен. Бардык нерсени биз өз колдорубуз менен жасай алат экенбиз. Эч нерседен коркпошубуз керек экен. Эми текст боюнча суроолор. Биз балдар тексттен бир өңчөй мүчөлөрдү табабыз. Кандай ойлойсуңар? Текстте жалпылагыч сөз барбы? Бар. Текстте жалпылагыч сөз бар, ал бардыгына деген сөз. Ал эми бир өңчөй мүчөлөрчү? Алар дагы бар балдар. Бир өңчөй мүчөлөр түндүктөн түштүккө, батышынан чыгышына. Ошондой эле дагы бир өңчөй мүчөлөр бар. Алар акылдуулугуна, белгилүүлүгүнө. Булар бир өңчөй толуктоочтор. Анда балдар ушул текст боюнча сүйлөм толуктап көрөлү. Силерге экранга сөз берилген. Адам, акыл көп чекит багынбайт, көп чекит сыйынбайт. Ушул тексттен эмнени түшүндүңөр? Силер ошол текст боюнча сүйлөмдү толуктасаңар болот. Убакыт жетиштүү, анда туура жоопту бере берейин. Акыл байлыкка багынбайт, күчтүүгө сыйынбайт. Анда экинчи сүйлөм толуктообуз. Күн кайдан чыкса деп туруп, текст боюнча сүйлөмдү толуктагыла. Убакыт жетиштүү, силер сүйлөмдү толуктадыңар болуш керек. Анда туура жообу. Күн кайдан чыкса, ошол жак чыгыш деп аталат. Азаматсыңар балдар. Текст менен иштегенди эң мыкты өздөштүрдүк. Анда үй ишин берейин. Балдар, 209-көнүгү, окуу куралынын 209-көнүгүсүндөгү схема боюнча сүйлөм түзүү, андагы бир өңчөй мүчө менен жалпылагыч сөздөргө карата тыныш белгилерди коюп жазабыз.
Экинчи тапшырма бул чыгармачыл тапшырма. Өзүңөр жакшылык кылуу менин колумдан келет деген темада кимдир бирөөгө жасаган жакшылыгыңар жөнүндө жазып келесиңер. Мен бүгүнкү сабагымды кыргыздын учкул сөздөрү менен аяктагым келип атат. Адам жакшылыктын кулу, жакшылык кылуу жамандыктан корккон адамдардан коргоно турган эң сонун калкан. Адамдарга жакшылык кылбай туруп, адамгерчилик деп күйүп жануу бул жалган нерсе. Баарыбыздын колубуздан жакшылык келет. Бири-бирибизге жакшы санап, жакшы мамиле жасап, жакшылык кылып жүрө берели. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Жакшылык дүлөйгө кулак, сокурга көз болуп бере турган күч. Ошол күчтүн ээси болгула, менин кымбаттуу окуучуларым. Рахмат. Андай эмесе бүгүнкү сабагыбызды жакшылык кылуу ар бир адамдын колунан келет. Сен дагы ар бир адамга жакшылыгыңды аябагын деп бүгүнкү сабагымды аяктамакчымын. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.